Илим Карыпбеков. Нарындагы жайыт талашуу жеткен айбанчылык. Нарында эки райондун жашоочулары Соңкөлдө жайыт талашуу ачык тирешке чыгышты. Бул жеткен айбанчылык. Эмнеге? Биринчиден, биз өзүмчүлбүз. Биз эбегейсиз кең тоо талаларды толук кандуу, ырааттуу пайдаланмак турсун, айылдын чекесиндеги жайытты толук пайдаланганды билбейбиз. Биздин оюбуз боюнча жалгыз эле менин балым колтойгон жерди тебелеп тепсеп, ой келди, кой келди жүрө бериш керек. Килейген Соңкөлгө эки райондун эмес, ырааттуу, ынтымактуу туура колдонсо Кыргызстандын жарым малы батып кетет. Экинчиден, адамгерчиликтүү качты бизден. Биз сөзүбүз менен эле боорукер, тууганчыл, жердешчил, адамгерчиликтүү болуп калдык. Кыйын болуп кыргызым үчүн өлөм боло калабыз. Ишке келгенде айгайлап коңшу тууганыбызды жайытка кое бербей, элди мушташка чакырып жатабыз. Эй туугандар, ошол эки райондун эли бири-бириңерге тууган гана эмес, карапайым бөтөн эмес элсиңер. Аксакалдар алдыга түшүп сүйлөшүп алгыла, жер жүзүнө шерменде болбой. Кыргызга душман кереги жок. Кыргыз ушинтип эле жеп коймой болдук бири-бирибизде. Жаштар ушундан үлгү албагыла, айбан чакырыкка көңүл бурбагыла. Уруш, талаш, тытыштан эч ким эч качан жыргап кеткен эмес. Уруштан эл жер жоголуп кеткен. Илим Карыпбеков. Беларустун президенти Александр Лукашенко 4-июнда өкмөттүн жаңы курамы боюнча кадрдык чечимдерди кабыл алып жатып, Беларустун эң маанилүү жетишкендиктеринин бири тынчтык жана туруктуулук экенин, бирок азыр айрым адамдар аны эстен чыгарып жатышканын билдирди. Лукашенко өз сөзүндө Беларусь кайгы капа көрбөгөн жалгыз постсоветтик өлкө экенин белгиледи. Айрым беларустарга бул алыс көрүнөт. Бизден алыс Украинада согуш жүрүп жатат. Аймагынын бир бөлүгүн тартып алышты. Молдованы Приднестровье жана батыш бөлүгү деп экиге бөлүп коюшту деп ойлошот. Горбачевдин тушунда Литвада эгемендик үчүн кандай катуу күрөш болгонун унутуп калышты. Армяндар менен азербайжандар согушуп жатканын, Грузия өз аймагынын дээрлик 3/1 бөлүгүнөн, алгач Абхазиядан, андан кийин Түштүк Осетиядан кол жууганын унутушту. Досум Рахмандын тартип орнотуу үчүн пулемет менен Душанбеге кантип кирип барганын эч ким билбейт. Анда сакалчандарга каршы күрөштө көптөгөн адам курман болгон. Мурдагы президент Каримов миңдеген кишини атып, Анжияндагы козголоңду басканын унутуп калышты. Кезинде баары аны айыпташкан. Бирок өлгөндө тизелеп туруп ыйлашты. Биз булардын баарын башыбыздан өткөргөн жокпуз. Ошондуктан айрымдар муну түшүнгүсү келбейт. Биз алардын эсине салып коебуз, деди Лукашенко. Беларустагы кезексиз президенттик шайлоого 2 ай калганда Лукашенко премьер-министр Сергей Румасты анын өкмөтүн кызматтан кетирген. 4-июнда анын ордуна Роман Головченко дайындалды. Ал буга чейин мамлекеттик аскердик өнөр жай комитетинин төрагасы кызматында иштеген. Беларуста президенттик шайлоо 9 августка белгиленген. Сейтек Атамбаев. Рыскелди Момбековду атам жанына жолотпочу. Пушечный выстрел жолотчу эмес, киши катары саначу эмес. Рина Карамушкина менен Рыскелди Момбековду атама шоопур жамандап эле жүрчү. Мына мен ачык айтам деп билдирди. 2-июнда Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев журналист Майраш Базлакуновага интервью берип жатып. Рыскелди Момбековду атам жанына жолотпочу. Пушечный выстрел жолотчу эмес. Момбеков Рыскелди Чыныбекович менен Ирина Карамушкинаны киши катары саначу эмес алар. Мына эми азыр Ирина Карамушкина менен Момбеков атамды таштаган жок. Жанында жүрүшөт, деди Сейтек Атамбаев. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев кечээ 6-июнда Фергана областындагы тургундар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү деп жазат Азаттык сайты. Анда 31-майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылындагы тургундарынын окуясына токтолду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматынын кабарлашынча, Мирзоев кыргыз-өзбек чек арасындагы окуя кыргыз эли менен болгон достук мамилеге таасир этпеши керек деп айтты. Акыркы жылдары коңшу өлкөлөр менен чек арадагы көптөгөн маселелерди чечүүгө жетиштик. Соктогу окуя биздин кыргыз эли менен достугубузга, мамилебизге, жалпы пландарыбызга таасир этпеши керек. Биз сабырдуу, чыдамдуу, кайрымдуу болушубуз керек. Кошуна 1000 жылдык эки эл ийиндеше жашап, бири-бирин сыйлашы керек, деди өзбек президенти. Аймактагы соңку жагдайды 1-июнда эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу талкуулашкан. Сейтек Атамбаев. Абдил Сегизбаев УКМКда эч нерсе чече алчу эмес, иштин баарын Боке, Сары болот чеччү.
Атамдын эң ишенимдүү адамы шофер болчу, анан болот Сүйүнбаев, андан кийин Фарид Ниязов дегендер бар. Ал эми Сапар Исаков менен Албек Ибраимовдор экинчи планда эле. Булардын баарынын көзү май басып, өздөрүн хан сезип калышкан деп билдирди. Экинчи июнда Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев журналист Майраш Базлакунова менен берген маегинде. Абдил Сегизбаев жөн эле олтурду. УКМКнын кызматкерлерине квартира бөлүштүрүп, ленталарды кесип, бирок эч нерсе чеччү эмес. Ал жерден баарын Боке чеччү. Сары болот деп коюшат аны. Ошол киши чеччү. Бар эле Арашанга келчү. О Алмаз акча берчи деп. Жалаң эле чыгармачыл эмес, башкалары деле келчү. Албетте тилгат жок болгондуктан азыр эч ким мойнуна албайт. Досу КСДП фракциясынын азыркы лидерине чейин акча берчү. Жан сакчыларын, шопурларын айтпай эле коеюн. Ар бирине үй алып берди. Бар эле ляппай деп колун көкүрөгүн алып, ишенимге кирип кетишти, деди Сейтек Атамбаев. Шайлоонун астында пайда болгон чоң казаттын аркасында чоң саясий күч тургандай туюлат. Жогорку кеңештин экс-спикери, мамлекеттик жана коомдук ишмер, академик, сынчы, адабиятчы, учурда Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын президенти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаев. Кубанычбек Жумалиевдин айланасында социалдык түйүндөрдө козголуп жаткан окуялар, тактап айтканда чоң казат кыймылы менен болгон тирешүүсүнүн келип чыгуусунун эки себебин көрүп турат. Негизи өлкөдө туруктуулук жоголуп же алсызданып турган учурларда ар кандай күчтөр ойгонот, бирок алар жакшы да, ошол эле учурда да жаман да күчтөр болушу мүмкүн. Мисалы, карантин учурунда канча деген фонддор, уюмдар, жөнөкөй жашоочулардан түзүлгөн ыктыярчылардын топтору элге ар түрдүү жардам көрсөтүп жатышты. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда кандайдыр бир түшүнүксүз максаттарды көздөгөн, жакшыны көрө албаган, тополоң чыгаргысы келген кыймылдар да пайда болуп, чагымчылыктарды жасашууда. Элибиз чоң илдетке кабылып, бүгүнкү күнгө чейин андан кутулуунун аргасын таппай, жумуссуз калып кыйналып турган учурда бири-бирибизге мээрман, кайрымдуу болуп, колдоо көрсөтүп, ушул абалдан чыгып кетүүнүн жолун бирге табуунун, биримдикти көздөөнүн ордуна көйгөйдөн көйгөй жаратып, кырдаалды козутуп, коомдук пикирди тескери нукка бургусу келген кыймылдарда чыгууда. Чоң казат кыймылынын жемкорлорго каршы күрөшүн мен деле колдойм. Анын башкы мүчөлөрүн ачык айтып, эл менен ачык сүйлөшүп турганын баалайм. Бул максат мурдатан бери эле менин да принциптеримдин бири болуп келген. Бул тууралуу айтып да, жазып да жүрөм. Бирок мындай иш-аракеттерди тек гана бир адамдын дарегине үстөмдүк жасап, аны жаманаттуу кылып, чукулап, тар максатта жасап жатышканы бул туура эмес. Ушул кыймылдын лидерлери өзүлөрү учурунда мамлекеттик органдарда иштечү экен. Анда эмнеге алар дал ошол паракорчулук менен күрөшүүгө мүмкүндүк берген кызматта туруп, ошол учурда азыркы ысымдарды атап, жалпы элдин алдында күрөш жарыялаган эмес? Күрөшүүнү уланта беришсин, бирок коомчулукка бүлүк түшүрүп, элди эки тарапка бөлүп, ансыз да жыргап кетпеген абалды курчутуунун кереги жок. Мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан, ошол эле учурда өзүнүн жеке ишкана заводдору, бизнеси бар атка минерлер жалгыз эле Жумалиев эмес да. Эгер мындай саясатчылардын санын улап чыга турган болсок, анда мындайча айтканда жүздөп, миңдеп чыгышы мүмкүн. Андыктан мындай олуттуу күрөштү айыптоодо бардык саясатчыларга карата принцип күрөш бирдей болушу керек. Антпесе адилеттүүлүк, паракорчулукка каршы күрөштүн өзү адилетсиз болуп калат. Келе жаткан шайлоого жакын аралыкта пайда болгон мындай кыймылдын аркасында кандайдыр бир саясий чоң күч тургандай туюлат. Убакыт өзү көрсөтөт эми. Эл арасында Кубанычбек Жумалиев, Аскар Акаевдин лаборанты экен деген имиштер жүрөт. Бул андай эмес. Бул эки инсан илимий чөйрөдө, тактап айтканда маалыматты каттоонун, жаздырып алуунун ыкмаларынын бири болгон голография илимий кубулушун изилдөө учурунда жолугушуп, бирге бир багыт боюнча бир жерде иштеп калышкан. Ал учурда Аскар Акаев Санкт-Петербургтан окуп келген мезгил болчу. Андыктан Жумалиев анын түздөн-түз лаборанты, окуучусу деген кептер чындыкка жатпайт. 1992 жылы мен Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри болуп турган кезде Жумалиев Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында лабораториянын башчысы болуп турган кез. Анда ал илимдин кандидаты болууга жетишип, жаш, таланттуу, окумуштуу катары аты чыгып калган эле. Илимий багытты мен көзөмөлдөп тургандыктан Жумалиевдин көптөгөн долбоорлорду сунуштап, өзгөчө жаңы инновациялык технологиялар агенттигин ачалы, замандан артта калбайлы деген чакырыктарын, аракеттерин угуп билип жүрчүмүн. Өлкөгө өзгөчө илим билим маалымат жаатына жаңы технология алып келүүгө аракеттенген мээнеткеч кадрды бийликке тартуу бул жаман нерсе болбосо керек деп ойлойм. Кыскача айтканда, Жумалиев бийликке базардан кокус келип калган киши эмес, же Акаевдин жеке тапшырма сураныштарын аткарып теңтүш болуп жүрүп бийликке чакырылган эмес. Өз мээнети, жаңы идеялары, пайдалуу көз караш кадамдары үчүн көзгө илинип саясатка аралашкан адам.
2005-2009 жылдары лабораториянын илимий жетекчиси, улуттук Илимдер Академиянын физика институтунун лабораториясынын башчысы, 2009 жылдан 2015 жылдары Улуттук Илимдер Академиянын физика техникалык көйгөйлөр жана материал таануу институтунун директору, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин информатика жана эсептеп чыгаруучу техникалар кафедрасынын жетекчиси болуп эмгектенген. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, ушул жылдардын аралыгында ал илимге кызмат кылуудан тышкары өзүнүн жеке бизнесин да жүргүзүп келген. Ал эми 2015 жылы кайра депутат болуп бийликке келгенде өзүнүн бизнестерин, болгон ишканаларын, өзүнүн ишенимдүү өкүлдөрүн өткөрүп бергенин билем. Менимче ар бир адам өзүнүн чөйрөсүндө өзүнүн кесибинде эң мыкты болууга умтулушу керек. Ал эми Кубанычбек Жумалиев илимпоз катары мыктылыгын далилдеген инсан. Ал 100дөн ашуун илимий эмгектерди жараткан. Анын илимий изилдөөлөрүнүн натыйжасында өз өлкөсүндө жана чет өлкөдө 17 монография, 350дөй макалалар жарыяланган. Бир нерсени жакшы түшүнүп алуу керек. Өз ишиңдин майын чыгара жасоо бул мамлекетке кошкон салымың. Менин баамымда Кубанычбек Жумалиев саясатты жакшы түшүнөт, ишкердикке жөндөмдүү. Бирок ал туаса илимпоз жана анын жан дүйнөсү илимге гана арналгандай. Андыктан аны жакшы билген адам катары Жумалиев туаса саясатчы же бизнесмен деп айтуу мен үчүн кыйын.